Саламатсыздарбы, Эдил Жолдубаевич. Куттуктооңуз үчүн рахмат. Сиздерди дагы жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Алымкадыр Сабирдинович, сизге бере турган суроом. Чет мамлекетте убактылуу жашап иштеп жүргөн биздин мекендештердин камсыздандыруусу абдан бир чоң көйгөйлөрдүн бири да. Айрыкча ушу 1 миллиондон ашык биздин мекендештер Орусияда жашайт. Ошолордун 1 миллионго жакыны Москва шаарында. Москвада айрыкча биз официалдуу келишимдин негизинде иштеп жаткандар ошол мамлекет тарабынан камсыздандырылып, ошол жакта ден соолуктарын текшертишет. Бирок эң чоң көйгөй жаш балдардын камсыздандыруусу болуп жатат да. Ушул маселени чечүүгө мүмкүнбү? Оразайым Кочконбаевым да биздин президентибиз менен биз барганда ушул вопросту көтөрүлгөн. Себеби бизде мынакей ОМС Кыргызстанда төлөнүп аткан, тиякта да каралбай калып, бирок бул вопросту чечилип атат. Мен сизге кандай, кайсы жерге жеткенин кат жүзүндө берейин. Жазып койсоң. Рахмат, жакшы болот эле. Экинчи маселе, ПЦР тести Кыргызстанга кирип жатканда сөзсүз түрдө тапшырыш керек деген да, ошо Орусиядан бул жакка келе жатканда. Ошол эмне максатта сөзсүз түрдө Орусиядан тапшырып, анан бул жакка келип текшертиш керек деген. Кыргызстанга келип 3 күндүн ичинде тапшырса болобу ошону? Себеп дегенде ал жакта кеминде 1,5 миң рубльдан 3 миң рубльга чейин. Бул чындыгында ал жөнөкөй карапайым мекендештердин чөнтөгүнө абдан чоң зыян келтирип жатат да. Оразайым Кочконбаевым да ар бир учуп келатканда тиги самолетторго ПЦР жок болсо Россиядан киргизбейт. Ошон үчүн бул ошол мамлекеттин тиги Россиянын чечими да, биз аякка кирише албайбыз. Жок, Кыргызстандыкы деп жатат. Урматтуу Оразайым Кочконбаевна, биз бул талапты 1 декабрда киргизгенбиз. Ошол омикрондун алдын ала кичине ар жака жылдыртуу боюнча. Эми азыр албетте биз бул жумалынын бул апта штабка койбосок да, эмки апта күнү уже бул дагы талапты биз жокко чыгарабыз. Анткени мынын дагы уже мааниси уже бүттү. Раз уже коронавирус биякта жайылгандан кийин биз пассажирлерден сырттан алып келесиңер деп коркунуч жок. Албетте биздин мекендештер үчүн бул талапты биз алып коюшубуз керек. Мен дагы уу коргошун боюнча сизге суроо берейин деп жаттым эле. Анткени уу коргошунду сиз айтып чыкканда абдан чоң бир резонанстуу маалымат болду да. уу коргоштун рецептин чет мамлекетке сатып, экономикабызга жакшы пайдаларды алып келсек болот деп. Анан ушуну билейин дедим эле. Негизи рецептин сатуу мүмкүн болдубу? Саттыңыздарбы? Кандай жыйынтыктар болду? Азыркы 4-түнчү толкунду басаңдатуу үчүн эмне себептен уу коргошунду колдонсок болбойт? Ушул тууралуу айтып берип коесузбу? Рахмат. Оразайым Кочконбаевым да сиз туура сөз бердиңиз. Бул 1000 жылдан бери келаткан известный бул препарат. Мисалы алсак, сиз мына Россия жөнүндө билет экенсиз. Россияда аконит деп ал чыгып, уже Россияга колдонулган. Бирок сиз айтканда мен уу коргошунга кайра кайрылбайын дегем. Эгер кандай бир информация болсо, мен сиз менен жолукканда жооп берейин. Рахмат, башка суроо жок. Рахмат, 6-микрофон.